Алтыным белек болуп бактыма, жанымда бол жаным жаным жан шерегим. Келеби деп карай берим жолуңду. Сенсиз жаным менин өмүрлүк жарым. Жашоонун кызыгы жок бул дүйнөдө, бул дүйнөдө. Нарын областына караштуу Кочкор районунун тургуну болом. Кочкор айылынан төрөлүп өскөм. Ошол жерден окууну бүтүп шаарга келдик. Шаардан эл катары эле университетке тапшырдык. Бүйүс Сара Бишналова институтуна тапшырдым. Эстрада вокал жагында окудук. Ошол жерден билим алып, анан чыгармачылыкта жүрөм азыр. Ырларды жаздырып, эң биринчи чыгармам Жалаң кыздар жана мен деген чыгармам болгон. Мен негизи мектепте окуп жүргөндө эле аябай кыялданчумун. Партага чыга алып, классташтарым ырдап берип, анан адабиятта баягы ыр жаттап келсең да жөн жаттап 10 чыгарып 10 менен айтып берип ушундай болчумун да. Негизи кыялданчумун. Мектепте окуп жүргөндө 6-класстан маназ айтчумун. Баягы музыкалык сабактан берген эжебиз бар болчу, айтпөө деген. Ошол бир 4-5 тандап алып, баягы майрамдык күндөрдө, жаңы жылга аз калганда баягы эле бизди чогулта калып, даярдык көрүп, ошентип кызыгып, чыгармачылыкка жакын болчумун негизи. Анан сүрөт дагы жакшы тартчумун. 11-класс бүтүп келип эле анан бюджет менен өтүп кеттим. Ошол жерде окуп калдым, эстрада вокал жагында. Жигитке жетимиш өнөрүн негизи баягы жигит болгондон кийин көп кагылат экенсиң, көп кагылып, согулуп. Негизи жигиттер кагылса ошондо бышат экен деп ойлойм. Өзүмөн улам ойлойм да. Көп жерге кагылдым баягы. Эми айтпай эле коеюн дегем, баягы атам эрте өтүп кетип, жашоого кичине кыйынчылыктар болуп, ошо окудум, общагада жашадым. Баардыгы өз орду менен келатат. Башка өнөр айткандай эле жанагы сүрөттү жакшы тартам. Мектепте окуп жүргөндө эле эже агайларым, 11-дү бүтүп барып сен сүрөт жагына тапшырышың керек деп, анткени ачык сабактарда Чыңгыз Айтматов, мисалы, Манасын сүрөттөрүн бүт өзүм тартып, ачык сабакка мен тартчу элем классыман. Манас айтчымын, спорт жагына жакынмын. Биринчи класстан бери тренировка кылдым. Вольник борьба боюнча тренировка менен келип, анан 11-дү бүтүп келип шаардан токтоду спорт жагы. Ошон үчүн баягы тамашалап айтып калам. Ошон үчүн мен сигарет жанагындай чекилчан чыкпай калгам да деп. Ошо. Таланттар дагы ошо, билмеген таланттар көп болот экен адамда негизи эле. Кудай таалам дагы ар бир адамга талантын берет экен, ачыш керек экен да. Эң биринчи кеңешим менин апам десем болот. Анткени баягы жашоо турмуш экен. Атам мектепте окуп жүргөндө өтүп кеткен. Анан апам жанымда, мен кичи чогуу турабыз. Апам дагы сөздү аябай жакшы жазат, өзү ырдап жүргөн мурун. Анда ыр кесе болчу, мен кичинекей кезинде билем. 3 жашта кезинде атам моюнуна көтөрүп алып концертине алып барчу эле. Апаң ырдайт деп. Ошолор эске келип кетти. Анан апам кеңеш берет биринчи. Апам менен кеңешем. Өзүм да сөз жазып калам, сөз жазып жүрөм мектепте кезимден бери. Анан сөздөрдү оңдоторду. Анан апам экөөбүз отуруп алып, мындай экен, тигиндей экен. Экөөбүз отуруп алып, кечке апам да кирип кетет мага. Кичинекей кезде мен 6-5 класс болушум керек. Чүкөнү аябай ойночумун. Анткени биздин учурда аябай азыр эч ким ойнобой калыптыр. Бизде чүкө үчүн аябай кыйын ойночубуз да, мушташа кетчүбүз дажычы. Анан айылдабыз да, айылдан чоңойгон балабыз, чүкө ойноп жүрүп анан сабакка көңүл урбай кеттим. Анан сабактан бир-эки сабагыман 3-2 алып калгам, ушундай көрүп алып, анан мамаша бир күнү аябай жанагындай кашык бар го, кашыкты ысытып алып, анда спираль козелдор болчу эле, спираль менен ошого ысытып алып, анан колумду күйгүзүп, колум күйүп калган, териси. Эле ыйлап атам, эртеси күнү атышып, монда былжырап калган да. Андан кийин кадимкидей сонун окуп, 6-класстан гимназияга тест өттү. Ошол жерден анан гимназияга өтүп, ошондон бери жакшы окудум аябай. 11-классты бүтөрдө 3 сабагыма бирок кызыл дипломго жетпей калдым. Бизде деген коррупция жок экен да, айылда вообще болбой койду. Директорго чейин бардык. Анткени кызыл диплом менен шаарга келсе, жеңилдик болот деп укчубуз да. Анан болбой коюшту.
Айла жок, ошо 3 сабагыман кызыл дипломго жетпей калдым да. Калганы 5 менен бүттү. Башка тилден которгон ырларым бар. Баягы чыгармачылык жаатында ар кандай нерсе болот экен. Чыгармачылыкта баягы тил болуп бөлүнбөйт экен. Өзүңдүн тилиңде, ар бир мамлекет өзүнүн тилинде кандай ыр болбосун келтирип, сөгүнө жеткизип ырдап элге тартыласа ошол ырахат деп билем мен үчүн. Менин өзүмдүн оюм ошондой. Анан баягы ар кимдин ою ар кандай да которуп алыптыр. Которсоң дагы баягы эски ыр болсо дагы ийине жеткизип элге тартыласаң ошол жакшы болуш керек деп ойлойм. Мен биз бир-эки эле ырым бар негизи которуп ырдаган. Ар бир чыгармачыл шоу чөйрөсүндө бар болуш керек которуп ар бир адамда, ырчыларда. Мен дагы ошол сыңарындай эле Жубайыңды эле атпа деген клип ырым бар, ошону тартып чыктык. Ошол которулган. Сапсары деген бар. Ямаладой деген бар. Армениндердики. Алардын өзлөрү менен сүйлөшүп алгам. Өзлөрүнөн уруксат алып, авторлорунан анан жаккан болсо ырдайм. Негизи ойлойм, адам баласы бүт эле актер болот. Балдар актер, кыздар актриса болот болуш керек жашоодо. Үйдө башка, сыртта башка. Мисалы, чоң байкелер менен серьезный сүйлөгөнгө туура келет. Мисалы, ар кандай болуп калат да. Мен ошондой карайм. Үйдөн аябай эркемин десем кандай. Үйдө ата-энем менен турам, бир туугандарым менен. Аларга эркелеп, кичинекей баладай баягы өзүмдү жөнөкөй мындай каалагандай жүрөм, мисалы. А сыртка чыкканда чыгармачылыкта чоң адам. Ашканада негизи абдан жакшымын. Колуман келсе баарын жазай алам. Анткени жашоо тарбиялады десек да болобу, же кандай десем. Москвага да барып иштеп келдик. Ошол жердин тузун таттык. 2,5 жыл, 3 жыл иштеп. Ошол жеринде жашоосун көрүп, ал жакта өзүм кир жууп, айла жок да, бирөө жардам бербейт. Иштеп, тамак жасап, өзүң жаныңды өзүң бакканга туура келет. Ошондой ошол жактардан көп нерсени алдым десем болот. Баягы адам өзүнө уверенность болот экен, анткени жалгыз өзүңө ишенишиң керек. Аяктан эч ким жардам бербейт. Туугандарым да жок, досторум чакырган. Ошо менен ошол жерден сабак болду. Эң сонун суроо бердиңиз. Мен ушуну баягы айтып жүрдүм эле. Ар ким ар кандай ойлойт экен. Ушуну чыгарсам каблучник деп коебу. Ошондой нерселер айтылат экен. Баягы чыгармачылыкта ар кандай нерселер куйуп эмеспи анан. Ал деген негизи жашоодон эле алынган ыр. Негизи мындайча айтканда кыргызча сөз бар го. Каты тийсе баягы айтып коеюн, бул кыргыздын сөзү болуш керек. Алганга чейин алтыным, алгандан кийин баягы катыным деген сөз бар го. Ошондой сыяктуу мааниде да, мисалы балдар алганга чейин баарын кылам, айда алып берем, күндө алып берем деп жүрүп анан алгандан кийин уже көп анчалык болбой калат го, мисалы жашоодо. Ошондой сыяктуу ыры болчу да. Айлыгым да сеники, байлыгым да сеники деп ошо тамаша иретинде чыгарган ыр болчу негизи. Ошо жүрөгүмдүн эзин издеп жүрөм, ачыгын айтсам. Көптөгөн кыздар болду, убагында мындайча айтканда сөйлөшкөн кыздарым да болгон. Анан ал кезде окуп жүргөн студент учурлар болчу Музгалиде. Ал учурда баягы жакшы көрүп жүргөн. Анан азыр ойлосом баягы адам баласы үйлөнгөнгө жакын уже анан чыныгы өзүнүн жарымын издей баштайт экен да. Мен ошол жарымды таба элекмин буюрса. Мекенимди сүйөм, мекенимди аябай күйөм. Негизи билгизбесек да эркектер билгизбейт го көп нерсени. Баягы аял ишке караганда анан көздөн жаш чыккандар күндөр болот. Ушу ызаланып, ушу мекенибиз эмнеге мындай болуп атат? Эмнеге мынтип албай атабыз? Эмнеге чоңдор мынтип иштеп атат? Эмнеге элдин акчасын жеп атат деп мен атайын ошо кыргызым деген сиз айтып аткан болуш керек. Ошол ырым бар. Ошону көптөн бери ошо Кыргызстан жөнүндө кандай ыр чыгарсам деп ниет кылып жүрчүмүн. Ошону чыгаргам. Сөздөрүн окусаңыздар ошо кыргыз элине оң канатым түштүк деп, сол канатым түндүк деп, эмне жетсин шаңшы учканга деп, ынтымактуу болойлу, биримдикте бололу деп ошону чыгарганбыз.
Sensiz canım menin ömürlük jarım, жашоонун кызыгы жок бул дүйнөдө. Сүйүш оласың мага чачып турган күн болуп бир өзүңсүң сен гана. Сенсиз жаным менин өмүрлүк жарым, мынчалык бакыт болбосо үбүлөдө. Жашайсың чоң күч кубат берип мага. Тилегениме көбүздүн ак сүйүүбүз жашай берсе деп кылымдарга. Сүйүгүлүн бүт өмүрүм арнаймын мен бир сага. Тилегениме көбүздүн ак сүйүүбүз жашай берсе деп кылымдарга. Сүйүгүлүн бүт өмүрүм арнаймын мен бир сага. Негизи үндү кичине аяйм. Кичине деген кандай? Өтө муздак колаларды ичпейм. Негизи газированный тамакты өлтүрүп коет. Кола, жанагындай фанта, газированный негизи эле баягы эстрада жаатына жүргөн ырчыларга баарына кыйын болуш керек. Мисалы эртең менен эфирлерге, ушундай эфирлерге бара турган болсоң, эртеси күнү үн баягы бүтүп калат, кырылдап калат да, хрип пайда болот. Ошон үчүн мен көбүнчө без газ, легенда, тианшан ошондой сыяктуу суулар машинада жүрөт. Суу ичем көбүнчө. Ушундай сактайм да, көбүнчө муздак эмес, орточо темдүү. Менин ойлорум бүт таап алып атасыздар. Эми жакын арада эле ошо Сезбек Сканалиев байкебиз бир ыр жазып, эним деп баягы эметкен, бир оон жазган экен. Туулган күнүм курдашым деген. Ошол жөнүндө аранжировкасы бүттү. Буюрса жакында бир-эки живой инструмент ойнотобуз, гитарасы калган. Гитарасын ойнотуп, анан элге тартып алсакпы деп буюрса жакшы план коюп атабыз. Дуэт ошол болот. Анан Добур экөөбүз дагы дуэт кылганбыз негизи. 2020 дуэт кылдык. Быйылкы жыл буюрса Сезбек Сканалиев байка экөөбүздөн бир жакшы дуэт болгону турат. Кудай буюрса тартылайбыз. Кумир туткан деле негизи ырчым жок экен, бирок жактырган ырчыларым аябай эле көп. Негизи Европа жакта айтсак, Бруно Марстын ырдагандарын аябай жакшы көрчүмүн. Көп клиптерин, концерттерин көп көрүп чыктым. Идеяларын, сахнада жүргөн тургандарын көрдүк. Бирок, конечно, алардын кылгандарын бизге кылсак, баягы туура келбей калат экен. Сыймыктанат экенсиң, бирок баягы мектепти бүткөнгө уже 10 жылдан ашып калды. Анан 10 жылда эмне кылдым деп өзүмө аябай көп сабак берем. Негизи сабак деген кандай? Сөз берем да, эмне кылдым деп ойлоном, көп ойлоном. Десем, 3 жылым Москвада кетиптир, университетте окудум, музыкальныйде. Окуп жүрүп эле анан баягы жашоонун кыйынчылыгы бар да, айткандай. Заочный отордум дагы, анан Москвага кетип калдым, досторум бар эле, чакырып. Аяктан 3 жыл эмгектенип келдим дагы, анан келип эле 7 жыл музыкант болуп иштептирмин. Ошо менен өтүп кетти жашоом. Анан клиптер тарттым, ырлар жаздырдым. Кыскача баягы бизнестерди ачтык өзүбүзгө. Эми бул темирди айтпай эле койсок болмок, эми баягы бирок кирет экен машина сачына алып. Ошонун баары эле баягы ушул 10 жылга чейин иштеген эмгегиң баары ошентип эле түгөнүп калат экен. Ошолорду кылдым, анан жакшы досторду таптым. Жакшы байкелерди таптым чыгармачылыкта. Жакшы адамдар таптым. Анан ошол бир туугандарымдын жанында ошо менен эле сыймыктанып жүрөм, башка баягы ошол ойлонгон. Чыгармачылыктар кыйынчылык, чын эле аябай жүрөктү ойган нерсени берип атат. Сизге рахмат. Мен ушуну баягы чыгып өзүң айта албайт экенсиң, мен мынтип атам, тинтип атам, ушундай да айтпасаң болбойт экен. Анан чыгармачылыкта кыйынчылыктар көп эле болду, айтып атпайбыз жанагы. Мен баштаганда 2016 жылы баштагам. 4-5 жыл болуп калды уже. Эң биринчи ырым баштаган 2016. Жалаң кыздар жана мен деген ырымды баштаганда эле азыр күлүп калабыз баягы достор болуп. Жастыргандан кийин Facebook'тардан, Instagram'дардан жазып калып концерттерге чакыра баштады. Анан Дворецке барасың, биринчи жолу Дворецке чыгып атасың да. Анан жүрөгүң дүкүлдөп, эң биринчи барасың концертке. Эл кире электе барсаң, эң артына кетчим.
уже чоң ырчылар кетирип жаман ызаланчымын да. Эң артындарда концертте жап алып кетчүмүн. Ошондой анан клип тартканда клиптериңди анан бул жаң мындай болуп калыптыр, анан тиңдей болуп калыптыр деп, мисалы биздики музыка каналы эле болот атпайбы. Ошол жерден албай койгондо настроение болосуң, аябай кейип. Же болбосо болбогон клиптер кетип атат. Аны карайсың, адам келсиң да салыштырасың чыгармаларыңдычы. Ошондой учурлар болот. Көп эле нерселер болот экен, эми баягы ошол учурда эстегенде эсиңе түшөт, бирок ушундай маалда унутуп калат экенсиң да. Көп кыйынчылыктар болот. Өзүң чуркайсың. Мисалы, клип тартсам уже телефонум ысып кетет. Өртөм кетейин дейт да. Мисалы, актерлорду өзүм табам, чуркайм. Кандай актерлор керек клипке? Бүт объектилерди өзүм издейм мен негизи. Өзүм иштеген кыйын экен. Кандай десем, клипмейкерлер менен сүйлөшсөң, объектиси менен сүйлөшсөң аябай кымбат айтышат. Объектилеринен бери өзүбүз табабыз деп айтышат да. А мен объектилерин өзүм карайм, полный. Өзүм издеп, даярдап, анан тартабыз да. Только клипмейкерлер тартып берет. Ошо объектиге келгенде кыйналабыз. Ар кандай жерлер барсаң уруксат бербейт. Мисалы, офис керек болуп калат. Же ушундай жерлер керек болуп калат да. Анан этаждардын подвалдары керек болуп калат. Агырчаң аяктар киргизбейт, чоңуна чалып, алар менен сүрүш керек. Деги эле шыгыл өзүң иштесең тытынат экенсиң, шыгыл. Клип бүткөнчө мен чарчап кетем да. Бир клип бүткөнчө уже тиягына да бияна чуркайсың, актерлорго чаласың, алардын кетишиге тиги нерв караң кирип кетет, шыгып нерв болосуң да. Жалгыз киши кыйын экен, анан ушул жылы ойлонуп аткам. Бир жакшы продюсер же бир жакшы менеджер болсо, колго кол болгон, бутка бут болгон деп ниет кылып жүрөм. Жакшы адамдар чыгып калса иштешебиз буюрса. Элге кайрылабы. Жалпы кыргыз элине тынчтык болсун, жаман оруудан алыс бололу. Жалпы кыргыз элибизде аманчылык болсун, токчулук болсун, өнүгүү болсун. 18 000 аламдан шаны эл журтка тынчтык берсин, эл ичинде бизге берсин. Ошондой эле жалпы Супер Инфо гезитине, ошондой эле жалпы Супер Кежи порталына, жалпы Супер Кежиде иштеген жалпы жамаатына рахмат. Ушундай биздин чыгармачылыкты колдоп, биздин элге биздин чыгармаларды, биздин ойлорду, биздин өзүбүздүн ички максаттарыбызды элге тартуулап берип атканыңыздарга чоң рахмат. Алла ыраазы болсун баарыңыздарга. Ийгилик.